элдер талондорду алышат, кээ бирлери келбей коет. Кээ бири болсо эрте келип алат дагы, мен мынчадан бери эртеден бери отурам дейт. Ошон үчүн талонду алганда времясын карап туруп, момундай кыла деп үйрөтүп атабыз. Эл ага көнбөй атат. Элдин эмеси болсо, мисалы үчүн талон алат дагы, бул жерде талондокулар киребиз десе, тиги жерде живой очередь деп туруп, урушуп талашып ошондой эмес. Биз канчалык көндүрсөк да көнбөй атышат. Талон менен келбей калгандардын ортосунда деген живой очередке туруп алгандарды алып атабыз. Эмеси болсо, мисалы үчүн деген талону болсо, талондорду алып туруп, ортосунда киргизип ийебиз. Ортосунда деген эмеден время калып калса, дагы живой очередтекилерди алып калабыз. Талонунда жок, живой очередь дегенден жетпей калгам. Бүгүн болсо талон алып келдим. Талон менен келсем, менин астымда дагы 4-5 бар экен. Бирок мен убактым болгон үчүн талон менен кирип кеттим. Эшикте живой очередь деп турушат. Талон менен болгон эле туура, анткени живой очередь деп коюп, бирөө келет, бирөө кетип калат, анан эле эшикти ызычуу болуп эле ызылдай берет. Ар кимисе өзүнө прав кылып элечи. Больницага бала менен үйдө отургандыктан келип талон ала албайбыз. Ошондуктан мен көбүнчө электронун алам. Көбүнчө эртең барам дегенде кечинде алам. Же болбосо түштөн кийин келем десем эртең мененкисин алам. Бир чети аябай ыңгайлуу, келип кырылып живой очередь менен кырылышпай, 11-де болсо 10:30да келип туруп ала беребиз, кире беребиз. Ошо жана билбегендер менен эле кырылабыз болгону ошол.